Түз эфирде уктурууларыбызды улантабыз. Актуалдуу маектен баштайлы. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, аба ырайынын кескин суукташы менен энергия кубатына болгон керектөөлөр жогорулап атат. Кыргызстанда 13 декабрда электр энергияны колдонуу рекорддук деңгээлге жеткенин Улуттук энергетикалык холдинг башкармалыгынан билдиришкен. Андыктан кыш айларында оорчулук жаралбайбы, кыш мезгилинде энергетиктердин аракеттери туурасында бүгүн актуалдуу маектүү темага байланыштуу сурооңуздар болсо бериңиздер, катышыңыздар. Ошондой эле бизди Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы түз көрүп уксаңыз болот. Андыктан комментарийиңыздарды да жазыңыздар. Биздин режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Андыктан программага катышууга чакырабыз. Адегенде бир нерсени тактап алсак, мырзалар, мынакей азыр биздин редакцияга да бул боюнча кайрылып атышат радиого. Акжардагы кечээ кечиндеги окуя ушул электр энергиясы үзүктүккө учурап жатат, улам эле өчүп атат. Анан деп алар ушул коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн жанагындай автомашиналардын дөңгөлөгүн күйгүзүшүп, жолдорду бууганга чейин барышты. Бул албетте башкалар үчүн деле ушул эле ансыз дагы экологиясы мындай болуп турган учурда түтүнгө дагы ошол жердегилер түтүнү чыгып, бир топ биздин ошол жарандардын дагы бир жагынан нааразычылыгын жаратышты да. Ушул окуя боюнча кандай түшүндүрмө берсек болот? Анткени биздин уктурууларыбызга баягы Facebook баракчасында бул боюнча дагы суроолор алдын ала келип калышы мүмкүн. Уруксат берсеңиздер, мен жооп берейин. Саламатсыздарбы, биринчи радионун угармандары. Мен Кыргыз улуттук электр тармактары ишканасынын борбордук диспетчерлик кызматынын башчысынын орун басары Абдимомунов Чыңгыз атайын сиздердин алдыңыздарга келип маалымат берүү үчүн отурамын. Бул кечеги окуя боюнча Акжар турак жай. Ал жакта биздин билишибиз боюнча Дордой көмөк чордону ошо электр энергия менен камсыз кылат ал жерде элин. Дордой көмөк чордону бул менчик ишканага караштуу. Эми менчик ишкананын ошо Дордой көмөк чордонунда азыркы кескин абанын температурасы төмөндөгөнүнө байланыштуу ашыкча жүктөлүп, ошол ашыкча жүктү көтөрө албай, алар аргасыздан ошол өчүрүүгө барганын боюнча бир кандай маалыматыбыз бар. А так бул биздин ишканабызга эч кандай тиешеси жок. Бул көмөк чордон. Рахмат. Анда сөзүбүздү уланта берели. Сиз деле уланттыңыз, Чыңгыз Алишерович. Мына кечээ жакында эле ушул суук аябай абанын климаттын баягы температурасы төмөн түшүп кетти, кескин сууктады. Анан ушунчалык бир максималдуу бир керектөөлөргө чыкты деген бир маалыматты беришти да. Негизи суукка байланыштуу ушул электр энергиясынын керектөөнүн өсүшүнүн абалы жөнүндө эмнелерди белгилейсиз? Баарыңыздарга белгилүү, кыш мезгили келген учурда энергетиктер үчүн чоң сыноо, анткени чоң түйшүк жаралат. Ошентип быйыл да айрыкча акыркы 3-4 күндүн ичинде абанын температурасы кескин төмөндөп, туруктуу суук пайда болуп, электр энергиясынын керектөөсү кескин жогорулап, электр жабдуулардын нормалдуу иштөөсүнө чоң таасирин тийгизип жатат. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген керектөөнүн өсүшү электр жабдууларга ашыкча жүктөлүшүн алып келгенин билдирет. Мындай оор иш тартибинде иштеп жаткан электр жабдуулардын аба чугалары, трансформаторлору сөзсүз түрдө техникалык абалдары төмөндөйт. Анткени ысык температуралары жогору болуп, аба чугалгылар ээрип калышы мүмкүн. Ал эми трансформаторлордун майы кайнап иштен чыгышы мүмкүн. Бул керектөөнүн ашыкча өсүшүнүн электр тармактары үчүн жаралган коркунучту билдирет. Баарыңыздар билесиздер, азыр пайдалануудагы аябай кескин керектөө өскөнүн акыркы күндөрү мен бир мисалды келтирейин, сан катары. Мына статистиканы карасак, эң жогорку пайдалануу 2014 жылы 12 февралда болгон экен. Ошондо суткасына 71 миллион 69 миң киловатт-саат пайдаланган. Ал эми кечеги 13 декабрда биз максимумга чыкканбыз. 14 декабрда 70 миллион 72 миң киловатт-саат пайда болгон. Бул деген эмнени билдирет? Бул биздин электр жабдуулардагы өзүнүн чектөөсүнөн ашканын билдирет. Алындагы техникалык нормалдуу иштөөсү бар. Алар ошо техникалык нормалдуу иштөөсүнө жооп бериш керек. Мына ошол нормалдуу иштөөсүнөн ашып, азыр биздин электр жабдуулар дагы ушул оор абалды биздин кызматкерлер менен чогуу өтүп жатабыз деп жооп берсем болот. Жакшы.
Анда дагы суроолорум бар сизге, бирок азыр Азим мырза, мына силер электр станциялар негизинен ушул токтогул суу сактагычындагы суунун абалын карап, ушул гидрологиялык бир байкоолорду жүргүзүп турасыңар да. Анан биздин ошол электр энергиясын иштеп чыккан ошол башкы жанагы станциябызда, гидрологиялык станциябыз бул негизги ролду ойнойт да. Азыркы учурда суунун көлөмү кыш айларына карата мындай прогноз кандай болуп турат? Мындай бул дагы силердин бир кабатырланганыңарды жаратат. Биз ушуга карата дагы мындай иш алып барат эмеспизби? Айта кетсем, токтогул суу сактагычтын бүгүнкү күнгө көлөмү 15 миллиард 639 миллион куб суу түзөт. Ой, алмаштырып алдым. Былтыркы мезгилге айтсак, ушул эле 16 декабрь 19 жылдык 15 миллиард 639 миллион куб суу түзгөн. А бүгүнкү күнгө 13 миллиард 45 миллион метр куб суу түзүп Бул атат. демек 2,5 миң. Мунун айырмасы ооба 2,5 миллиард суудан ашыгыраак. Быйыл суу аз келип атат. Бул деген циклический болот негизи. Суунун келиши 2-3 жыл ушундай маловодный период деп коебуз. Суунун келиши ошо көлөмү азыраак болуп атат. Ошондуктан кайрылып кетет элем баардык калктын тургундарына электр энергиянын үнөмдөө иш-чараларын көрүп, быйыл ошо коллегам айтып кеткендей, керектөө суу электр энергиянын абдан өсүп жатат суук мезгилге карата. Эми биз өзүбүздө электр энергиясын өндүрөбүз, биз каалагандай пайдалана беришибиз керек деген нерседе эмес. Мен кечээ күнү силердин ошол ар бир ошол энергетиктердин чакыруусун окудум. Мындай сарамжалдуу үнөмдүү пайдалансаңыздар депчи. Анткени бул ушуга деле бир мындай бир патриоттук бир аң сезим менен бир мамиле кылсак, ошондой болсо дагы ушуну мындай биздин угуп аткан угармандар же жарандар түшүнүш үчүн айтсаңыз, сиз Азим мырза, суткасына азыр ушул тапта мындай электр энергиясын өндүрүп чыгуу кандай болуп атат? Мисалы үчүн азыр мына айтып атасыздар, электр кубаттуулугуна мындай эң бир максималдуу жогорку мындай бир жүк менен, күч менен ушундай бир иштеп жатат деп. Биз ошондой эмеге азыр эле декабрь айында жете турган болсок, алдыда дагы чилде келе турган кыш күтүп атат да, эң суук күндөр. Ооба, да, кыш алдыда, күз-кыш мезгили башталып атат деп айтсак болот. Кечээки суткага өндүрүлгөн электр энергиянын көлөмү 69 миллион тегереги түзөт. Бул ГЭСтерде бөлүп кетсек, ГЭСтерде 61 миллион тегереги болот. ТЭЦ Бишкек шаарынын жебинде болсо 9 миллионго жакын электр энергия чыгарылган. Жана жылуулук электр энергия 16 миң гигакалорийдин тегерегинде түзөт. Бул бир суткада өндүрүлгөн энергиясы да. Мына азыр эң негизги эки ушул өндүрүштүн өкүлдөрү отурасыздар, электр станциялар, анан сиздердики ошол улуттук электр тармагы. Айтсаңыздар, мисалы үчүн ар бир мекеме ушундай бир татаал бир оорчулук келип калбас үчүн алдын ала бир иштерди жүргүзөсүздөр да. Мисалы үчүн ошол эле токтогул суу сактагычындагы ушул башкы станцияда, мисалы сиздердики электр станцияда, мисалы үчүн баягы сууну баягы экономдоо үчүн, үнөмдөө үчүн баягы энергетикалык баягы резервуарда эмне иштерди колго аласыздар? Мисалы үчүн ошол сууну экономдоо боюнча кандай иштер жүрөт сиздерде? Мындай суу мындай бир текке кетпеш үчүн, мындай бир туура аны пайдаланыш үчүн. Ооба, ГЭСтер баары каскад негизинде иштешет. Токтогул ГЭСинен кеткен суу кийинки ылдый жайгашкан ГЭСтерге эле барат. Ошонун режимин түзүп, күн сайын атайын кызматкерлер эсептеп чыгат, рационалдуу сууну коротуу боюнча. Анан дагы күз-кыш мезгилине атайын иш-чаралар бул биринчи орунда ремонттор, негизги жабдуулардын ремонту, анын баары аткарылды. Токтогул суу сактагычтын ошо рационалдуу сууну коротуу негизги иш-чаралар ушуну айтса болот да. Шыңыздар жүрүш, сиздерде кандай болуп атат? Мисалы, ошол кышкы жүккө мындай бир туруштук берүү үчүн кандайдыр чаралар көрүлүп атабы силер тараптан?
Албетте. Электр тармактарынын эң негизги максаты бул туруктуу, үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылуу. Ошол себептен жыл сайын жаз келер менен кеч күзгө чейин оңдоо жумуштары алып барылат. Биздин компанияда кышкы жүккө берүү үчүн атайын пландар түзүлөт. Бул пландар өткөн жылдын кышкы жүктөлүшүнүн негизинде түзүлөт. Кайсыл электр жабдуулар көбүрөөк жүктөлгөн болсо, ошол жабдуулардын кубаттуулугун алмаштыруу же жогорулатуу жумуштары жүргүзүлөт сөзсүз түрдө. Дагы ошондой эле кандай деп туура түшүндүрүп берсем, жанагы биздин аба чыгуулар бар. Алардын да жүктөлүшүн сөзсүз түрдө текшерип турушубуз керек. Себеби эң негизги биздин жеткирүүчү электр энергиянын пайдалануучуларга жеткирүүчү биздин жабдуулар бул аба чыгуулар түзөт. Ошол аба чыгуулардагы жүктөлгөн линияларды бүт алмаштырып турабыз. Аны оңдоп турабыз. Аны антпесе кыш мезгил сөзсүз түрдө оор өтөт. Аны жасабасак. Эми мынакей бизде азыр WhatsApp аркылуу дагы өздөрүнүн суроолорун берип аткандар бар. Акыркы убакта мына биз маалымат жыйынды деле уктук дейт энергетиктердин. Бирок Бишкектин жаңы конуштарында бат-баттан свет өчүрүүлөр болуп атат дейт. Түндүк электр мекемеси бул сиздер Бишкек анан Чүй областы боюнча карайсыздар. Бул электр кубатын баягы сапаттуу үзгүлтүксүз элге жетүү сиздердин милдетиңиздерде турат да. Кандай дейсиз? Эмне үчүн жаңы конуштарда свет өчүрүүлөр болуп атат? Буга кандай жооп берсек болот? Микрофонго сүйлөсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радиолучулар. Жогоруда айтып кеткендей, коллегалар да ортодон айтып кетпедиби? Бизде дагы ремонт иштери толугу менен полный аткарылып бүткөн 100%. Анан бул өчүрүүлөр боюнча айта кетсек, бул себептери ар кандай кескин мындай авариялар иштерин баягы жаз башталганда эле көрөсүңөр. Ошол жылуулук сезонуна чейин силер аны баягы күз-кышка карата даярдыктарды сиздер алдын ала даярдайсыздар. Негизи азыркы өчүрүүлөр эмне себептен болушу мүмкүн? Мисалы, анткени мен деле ушул Бишкекте турам. Анан мен баягы журналист катары деп эсептешеби, свет өчүп кетсе мага чуркай беришет. Мен энергетик деп ойлошот окшойт да, ошо мен жеткиришим керек. Анан дайыма ушундай жооптор болот. Жогорку чыңалуудагы баягы линияларда болуп калса, ал жерде ушундай түшүндүрүшөт да, электр жарыгы өчүп калышы мүмкүн деп. Кайсы негизде, балким мына азыр сиздердин түндүк электр ишканасынын сайтын карасак, алардын бизге берген маалыматын карасак, сиздер алдын ала эскертесиздер. Могул жерлерде бүгүн электр жарыгы болбойт деп. Ошол нерселерди эмнеге байланыштыруу өчүрөсүздөр? Ушуну түшүндүрүп коелучу. Ал ремонт иштери байланыштуу болгондо биз алдын ала айтып, кайсы аймактарда свет болбоорун ошону эскертип жазып чыгабыз да. Анан кийин дагы бир энергосбыт тарабынан дагы дебиторлук карыздар болгон үчүн да алар дагы өзүнчө эскертилип, алар да жазылат. Ошол себептерден. Ошол мезгилдерде биз эскертүү менен анан иш чара кылабыз. Кыш мезгилинде бизде эч кандай ремонттук иштери болбойт бизде. Бир гана техникалык тейлөө иштери, жанагы эле ушул эле бактарга кар туруп калып, линияларга тийип калган кездерде кичине жерин бир убактылуу эле бир жарым сааттык, 1 сааттык жумуштар эле болуп калып, ошого байланыштуу өчүрүүлөр болсо да бизде ремонт иштери боюнча андай өчүрүүлөр болбойт. Авариялык өчүрүүлөр болуп калса, ал уже андан биз форс-мажорный обстоятельства болуп калат экен. Ал авариялык иштерди пока толугу менен аткарып бүтүп туруп, анан кайта жандандырабыз. Эми ошол жарандардан, угармандардан дагы бизге мындай алдын ала аларда суроо салып калышы мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы аркада жооп берели. Мисалы, сөзсүз түрдө техника деген техникада. Эгерде кар калың түшүп кетсе, балким ошол жердеги бир линия үзүлүп калган болсо, же ремонт иштери мындай начар жасалып калып, өзү негизи ремонт иштеринин сапатына жараша да болот да бул нерселер. Бизде эми Кыргызстанда суук көп болсо бир 3 күнгө катуу кармайт, андан кийин кое берет. Буга чейин ушундай болчу. 5 күн катуу суук болуп, анан кое берчү да. Эгерде такай эле 1 ай эле ушундай бир кыш катуу болуп туруп алса, биз кантебиз деген бир коркунучтар болуп атат да. Эгер ошондой иштер болуп, авариялык өчүрүүлөр болуп калганда, сиздерде кандайдыр бир мындай бир убакыт бар, ушунча сааттын ичинде биз ушуну оңдоп бүтөбүз, ушуну беребиз деген. Же ал баягы ремонт иштеринин көлөмүнө жараша болот. Көлөмүнө жараша болот, өзүнүн жумуштун кыйынчылыгына жараша болот. Бирок ошондой болсо да, жер астында кеткен кабелдер боло турган болсо, ал 4-5 саат убакытты бир жака кармап коет да. Берки кээде болуп калат, бизде авариялык ситуациялар дагы жанагы эле бир гана биздин линия эмес,
ал ДТП болгондон да болуп калышы мүмкүн, кээ бирөө столбаны сүзүп кетип биздин мамычаларды ошол себептерден да болуп калышы мүмкүн. Аларды кайта биз техниканын баарын алып келип анын баарын алмаштырганга дагы өзүнчө бир убакыт да. Эми Бишкектин тегереги Чүй областына карата мына сөзүн менин суроома Ак Жар боюнча Чыңгыз Алишерович жооп берди да. Мисалы сиздердин карамагыңыздарда анан өзүнчө ушундай жеке бир компаниялар камсыз кыла турган канча мындай бир аймактар бар? Ушулар сиздерде барбы мындай бир так маалымат? Себеби бизге дагы мындай бир сиздерде бар да, Мореки аймакты биз толугу менен камсыздап беребиз. Ал эми муну болсо бизден электр энергиясын сатып алган жеке менчиктеги компания буларды тейлейт деген нерседе барбы сиздерде? Мисалы үчүн түндүк электрде Жок, алар бизден сатып алышпайт да. Биз деле ушуларга окшогон биз акционерлер. Ооба. Биз деле сатып алып элдерге таркатабыз да. Ал деле өзүнчө жеке менчик ишкерлерди, алар канчасы каяка эметет экен, ал боюнча маалымат Бирок булардын үстүнөн дагы карагандар кимдер карайт? Мисалы Ак Жар боюнча жазып атышат да, биз дагы ошого жооп берели. Ким булардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөт деген суроого кандай жооп берсек болот? Алардын келишимин караш керек. Киммен келишим түзгөн? Тактап туруп эле. Ошо тийиштүү органдар жооп берет го дейм. Улуттук энергия холдинг менен келишим түзүлөбү баардык нерселер? Мисалы үчүн ошо эле жеке менчикти алып кеткен түн айтып атпайбы биз бөлүштүрүү компанияларды, ушул сыяктуу алар дагы ошондой милдеттемени алышабы? Улуттук энергия холдинг жооп берет да, Эми ошо тийиштүү адистерге суроо бериш керек. Ошолор жооп. Макул, анда бул суроого да өзүнчө жооп берели. Бизге жазып аткандар болсо биз кошумча дагы суроолорду алып беребиз. Эми кыш келгенде мен чындыгында мындай бир ушундай позицияда карайм да. Мен энергетиктерге боорум ооруйт, анткени кээде карап турсаңар чын эле деди зымдын башында тоңуп турган жерде сөзсүз ошол жерге электрик чыгып алып ошол зымдарды оңдоп жүргөн болот. Негизи ушундай учурларда баягы штаттык эмес учурларда түзүлүп калышы мүмкүн. Ошондой жагдайда мындай бригадалар кызмат кылууга даярбы деген суроону Чыңгыз мырза мен сизге берейин деп турам. Азыр угармандын суроосун кабыл алып коелу. Саламатсыздар. Эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Менин суроом мындай да, баазы частный расчет компанияларды жоюп салса болбойбу? Ошолордо өзүнчө сатышып, баарын үйдө көтөрүп салып атат. Анызап келген, анан кийин жана баргаcha сөчүлөр болуп атат. Атак деген жакшы кетип атат. Кечээ Ак Жардагы эми ал билем албос авария болду. Анан дагы бир суроо, могу Дордойдо электриктер ар бир лампочкага өзүнчө тариф коюп алган. Бир контейнерде 3 лампочка болсо 3 тең төлөйт да, ошол электриктерди мында ордуна коюп, анан же болбосо наказать этсе болобу? Же алар ошондой положение менен жашайбы? Ушул сыяктуу суроолорду дагы жазып атат, кандай жооп берсек болот? Бул Дордой боюнча айтсак, жанагы жогоруда коллегам айтып кеткендей, бул Дордой мамычасы өзүнчө частный распоряд компанияныкы. Ал жанагы эле ушу Ак Жар конушун тейлеген жеке менчик ишкананыкы бул дагы. Демек жеке менчик болгондон кийин ар ким өзүнүн каалаган тарифин коюп алат экен да, же кандай? Андайга болушу мүмкүн болбойт да, эмес. биз Кыргызстанда жашап атабыз. Жок, андай болбойт. Жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, же акционерлик коомдук болобу, баарыбыз мамлекеттик тарифке баш ийебиз. Мамлекеттик тариф жаратат, ошол негизинде иш алып барабыз. Макул, анда кийинки жанагы мен айткан ушу бригадалар кызмат кылууга даярбы мисалы? Бул жакта эмнени бекилейсиз? Чоң рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиз. Албетте биздин кызматкерлер кандай кырдаал түзүлбөсүн, баарына даяр болушу керек. Бул боюнча атайын биздин кызматкерлер арасында атайын машыгуулар, атайын окутуулар жүрүп жатат. Ушу жаз мезгили келгенден баштап. Ал эми ыкчам абалды көзөмөлдөө үчүн биздин кызмат күнү түнү иш тартибин алып барат. Ошондой эле бүткүл аймактарда бригадалар дайым даяр болуп турат. Бул кышка, жай мезгилине карабайт. Биз негизги жумушубуз бул үзгүлтүксүз электр энергияны жеткирип берип турушубуз керек жана анын техникалык сапатын көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошого бригадалар күнү түнү даяр иштегенге. Ушул жерде да суроо бар менде. Угарман, сиз байланышка чыгып алдыңыз, бериңиз сурооңузду. Кечиресиң, жаңы эле бергем. Дордойдо мындай тариф коюп алган. Мен түшүнсөңүздөр, ар бир контейнерде 5 лампочка болсо, ар биринен 3 сомдон алат, бир лампочка. Ошондо 5 лампочка болсо 500 сом төлөйт. Көчүп койгула десе койбойт. Анан алар ар бир лампочкага тариф коюп алган. Ошону айтайын дегем. Атак баары жакшы эле. Чоң рахмат. Мен угарманга мындай суроосуна жооп берет элем да. Сиздер баарыңыздар
мындай кандайдыр бир келишим негизинде иш алып барасыздар, ошону пайдаланасыздар. Ошо келишимди алыңыздар. Ошондо ким жазып турган? Жоопту. Ошол энергия жеткирүүчү ишкана ким? Ошондо жазылган. Анын милдети жана укугу. Ошонун негизинде иш алып барыңыздар, карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн ошого чейин жанагы лампочкасына чейин жазылат туурабы? Баары жазылат. Баары жазылат. Ошол келишимде болуш керек. Эми дагы бир чакырыгыңыздарды жана башында айттык элек, мына ноябрь айынан баштап быйыл суук болбоду. Ноябрда деле кадимки кыштай болуп өткөрдүк да. Ошолдо мындай бир электр энергияны колдонуу аябай өстү. Анан ошон үчүн чакырыкты ар бир эле ишканалар ошол эле улуттук энергия холдингдин чакырыгын угуп калдык. Баягы үйдү электр менен жылытпай альтернативалык бир отунга өтсөңөр, көмүр жаккыла, газ менен жылыткыла деген. Ушул жагдайда мунун кичине мындай бир маанисин ачып түшүндүрүп берсеңиздер. Балким кээ бирлер айтышы мүмкүн да, электр кубаты менен жылытып атам, бирок мен төлөп атам депчи. Ушундай жагдайда кандай түшүндүрмө бересиздер энергетиктер? Бир уктурууну кабыл алып коюп туруп, анан ушуга маани берсеңиздер. Угуп атабыз сизди. Рахмат, бирге болсун. Мен Жалал Абад шаарынан 80-ге чыккан кемпир Азымбаева деген чалып жатам. Менин суроом мынау балага кулагына күмүш тырга кылып элдин кулагына кимдир 13 миллиард калды палам тастадым деп баягы Курманбек Башиевдин барында кылып сиретти өчүргүсү келип атат, окшойт деген ойдомун. Азыр мен 80-ге чыккан мүмкүнчүлүгүм чектелген кемпиримин, сиретсиз мен отура албайм, ток печкесиз. Келин печкеге отту жагат, ошентип ток печкени жаныма коюп алып отурам. Эми коркуп ошентип курагыңа күмүш тырга деп отуруп, сиретти өчүрө турган болсоңор, мен Кудай кааласа 3 күндө Тобайылга барышыга туура келет. Анан соңу ушул энергия холдингдин немесинде болуп калабы же Жалал Абадтыкы башка, Бишкектики башка, ушуга жооп берип койсун жакшына кылып. Укканыңарга чоң рахмат силерге. Рахмат сизге да. Аманчылык, ийгиликтерди каалаймын. Мен деле окуум абагында окуганмын, образованиям бар, кемпирмин. Жаман эмесмин, Кудайга шүгүр, балдарым багып отурат. Туура. Жакшы суроо бердиңиз. Эң жакшы суроо бердиңиз. Элдин баары эле ушинтип тынчсызданып атат. Быйыл баягы жылдардай болуп, биз чектөөгө туш болуп калбайбыз деген. Сиз да жооп бериңиз, сиз да жооп бериңиз. Азим мырза. Биздин электростанциялар ачык акционерлик коомдук боюнча айта кетсем, жылда бизге электроэнергия жана жылуулук энергияны өндүрүү боюнча пландар бекитилет. Ошол пландар негизинде иштейбиз. Быйыл мына пландан ашыкча өндүрүлүп жатат электроэнергия жана жылуулук электроэнергиясы. Жылуулук энергиясы. Анан токтогул суу сактагычынын көлөмү ооба бүгүнкү күнгө 13 миллиарддын тегереги түзүп турат. Бул көлөм быйылкы күз-кыш мезгилине элди калкты камсыздоо, электроэнергияны камсыздоо боюнча жетиштүү. Эмки жылга бизди ат башы КЭСте, Токтогул КЭСтеринде жана башка КЭСтерде реконструкциялар жасалып атат. Ал жабдуулардын кубаттуулугун көбөйтүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Дагы айта кетсек, КЭСтерден сырткары бизде жылуулук электр борбору бар. Бишкекте, ТЭЦ, Ошто. Бишкекте электроэнергия ошол эле убакта жылуулук энергиясын чыгарылат. Ал жакта резерв кубаттуулук боюнча бар. Ошол себептен быйылкы күз-кыш мезгили буюрса калкты өчүрүп. Демек, атайын бир чектөөлөр киргизилбейт, андан тынчсызданбай эле койсо болот экен да, туурабы? Чектөөлөр биз тарабынан киргизилбейт. Биз айта кеткенде пландар бекитилген. Ошол план негизинде негизичи Азим мырза, негизи силер ушул кыш күз мезгилине баягы даярдык көргөндө мондай бир ушунча көлөм менен киребиз быйыл. Анан бул көлөм менен чыгабыз, ушул жетиштүү болот деген планда болот да, Ооба, атайын адистерибиз күндө, ай сайын жылдык прогнозторубуз бар, ошону эсептеп чыгышат.
суунун келишине карап эсептеп корректировкалар жүргүзүлөт. Негизи биз жылдын башына гидрометеоцентрден быйылкы жылга мынча прогноз менен суу келиш керек деген маалымат алабыз. Ошол негизинде эсептөөлөр жүргүзүлөт. Дагы айта кетейин, бүгүнкү күнгө токтогул суу сакташтын көлөмү быйылкы күз-кыш мезгилине жетиштүү. Чыңгыз мырза, жана мен ушундай суроону бердим, мына азыр дагы айтып атпайбы, мына бул апабыз да айтып атат, мен связьте отура албайм, дайыма жаныма ошону күйгүзүп коюп отурам деп. Ушунчалык бир жогорку бир жүктү мындай бир болтурбаш үчүн кээде биздин жарандар бар да, үйлөрүндө отурган. Биз эми жумуштабыз, анан жумуштан баргандан кийин сөзсүз түрдө же плитканы саябыз, же машинаны иштетебиз. Баардыгы тең бир убакытта ошондой иш кылышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда жумушка барбагандар деле бар. Анан электр кубатын туура пайдалануу жагытында дагы айтып кетпейсиздерби? Жана мен суроомду бекер берген жокмун. Мен светти үйүмдү деле жылытсам болот да, төлөп атпаймынбы деп да коюшу мүмкүн. Кандай түшүндүрөбүз? Бул азыр эң көйгөйлүү маселе болуп турат. Бул ашыкча жүктөлүш деген, керектөө деген өсүшү аябай көйгөйлүү маселе биз үчүн албетте. Ошондой эле элибизге да кыйын, электр тармактарда иштеген кызматкерлер андан да кыйын. Электр энергияны үнөмдөө боюнча да иш-чаралар биздин негизги максаттарыбыздын бирине кирет. Бул биз жумуштарды алып барып жатабыз. Бул техникалык тилде айтканда эми элдерге түшүндүргөн, бул жоготууну азайтуу, жанагы ашыкча жүктөлгөн трансформатор же линия аба чугаллар болсо, аларды алмаштыруу деген маселе. Бирок эл аябай түшүнүп калды азыр. Электрлерин деле терминдерин деле. Бирок эмне үчүн муну керектөө өстү? Себеби жылдан жылга мына көрүп атабыз, элдин саны көбөйүп атат, үйлөр салынып атат, кабаттуу үйлөр салынып атат. Бул деген кошулуп атат, кубаттуулук кошулуп атат. Ошого муну эң оор мезгил бул жана кыш мезгили болот. Жана кыш мезгилинде дагы жана абанын температурасы төмөндөгөндө, азыркы абага окшогондо аябай эме пайдалануучулар негизинен эмнегедир ушул электр энергия менен жылыта үйлөрүн ошондой окшойт. Себеби ошол үчүн жана айтып жатпайбызбы, биз жанагы үнөмдүүлүккө өтөлү деп. Ошол үнөмдүү деген маданиятты жараталы, керек болсо бала бакчалардан баштап мектептерге чейин ушу балдарга түшүндүрүп, үйүнө келип ашыкча жер бир күйүп турса, эме болуп турса өчүр деп. Эң оор мезгил бул кечки максимум деп коет. Мына кечкисин элдер үйгө келип жага баштайт. Балким элдер дагы буну неметпейт, эмне үчүн жана чыңалуу төмөндөп баратат же өчүп баратат. Бунун баары ошо барып ошого такалат да. Элдерге бу түшүндүрүшүбүз керек. Азыр газга жанагы заманбап аспап немелер, электр приборлорду пайдалан деген нерсе ошол баарына кирет. Үнөмдөгөн, Үнөмдө себеби мына даже биз көп пайдалануучулар жана баанын арзандыгына кызыгып эле арзан жылыткычтарды алат дагы, алар болсо көбүрөөк негизинен ошолор арзан жылыткычтар көбүрөөк электр энергияны талап кылат. Андан кийин эсептегичтин айдын аягын караса, аябай көп эсеп чыгат. Ошондуктан аянбастан сапаттуу заманбап жылыткычтарды койсо, ошондой эле жарыктарды, лампочкаларды алмаштырса, ошонун баары үнөмдөөгө келет. Бир эле электр энергия эмес, ошо суу, жылуу, газды дагы үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Биз деген ушу үнөмдүү маданиятты жаратышыбыз керек да өзүбүзгө. Азыр заманга жараша биз ушу үнөмдүүлүккө үйрөнсөк, өзүбүздү тарбияласак, чөнтөктө да акча көбүрөөк калат. Мындай жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө. Ошонун баары үнөмдүүлүккө кирет. Ошон үчүн үнөмдүү пайдалансак өзүбүзгө жакшы. Ошондой эле энергия тармакка дагы жеңилдик болот. Ошондой өчүлөр аз болот. Электр тармактарынын жабдуулары дагы иштен чыкпайт. Көп мезгил кызмат кылат да элге. Себеби жанагы менин коллегам дагы айтып кетти, мына суунун көлөмү 2,5 миллиард быйыл аз болуп атпайбы? Аз болот. Бунун баардыгы биздин айтып койчу нерсе, негизинен электр энергия бизде гидроэлектростанцияда өндүрүлөт. Бул 93% түзөт. Ал эми бул суунун көлөмү бул жаратылыштан. Жаратылышта канчалык көбүрөөк жаан чачым болсо, ошон үчүн көбүрөөк топтолот экен. Ал эми бул генератор деген канчалык биздин эл көбүрөөк пайдаланса электр, ошон үчүн тез айланып туруп сууну көбүрөөк агызат.
Мына бизде эч кандай бир көп неме албайбыз. Бардыгы ушу пайдалануудан. Ошон үчүн үнөмдүү пайдалануу деген маданиятын жаратышыбыз керек. Туура. Эми туура баягы маданият дагы болуш керек. Анан кийин мындай деген дагы бир жагдайда сиз жана айтып кеттиңиз, балким ушул жерден дагы айтып коюшубуз керек го. Арзан жана жылыткычтарды алып алып, анан сайып коюп атышат дагы. Арзан жылыткыч сөзсүз түрдө ал баягы сапаты жагынан туура эмес болуп калыш керек дагы, анан жанагындай өрт коопсуздугуна дагы келип калып атпайбы. Демек, бул жагын да эске алыш керек экен. Эми дагы бир суроо, Азим мырза. Эми суроолордун көпчүлүгү ушул жагдайда болуп атат азыр. Бизде баягы чектөөлөр киргизилбеш үчүн көптөгөн иш чараларды көрөсүңөр. Электр кубаты жетиштүү болсун деп импорт, ашыкча өзүбүздө өндүрүлүп калса экспорт деген түшүнүктү киргизебиз да. Быйыл кандай деги электр кубатын сатып алуу деген жагдайда эмне болду? Сиздерде акыркы жаңылыктар барбы ушунда маалымат? Кече жакында ушул Казакстандан ала турган импорт боюнча дагы маалымат бердиңиздер. Ооба, токтогул суу сактагычтын көлөмүн үнөмдөө үчүн биз быйыл планга электроэнергияны импорттоо каралган. Ал боюнча иштер аткарылып, Казакстан менен келишим түзүлгөн. Бул жылга 5 миллион киловатт саат каралган. Ал боюнча Казакстан берип жатат, өткөрүп жатат электроэнергиясын. Бирок ал жакта да айта кетсек, керектөөсү өзүнүкү внутренний потребление абдан өсүп кеткен үчүн көлөмү кичине азыраактан биз жака өткөрүлүп атат. Бирок келишим бар, ошо келишим негизинде бизге импорттук электроэнергия келип атат. Айбек мырза, сиз дагы биздин программага кошулсаңыз, мынакей биз жогорудагы айттыңыз, мисалы үчүн дебитордук карыздар болуп калса дагы ошондой электр жарыгын өчүрүүгө туура келет деп. Негизи быйыл ушул түндүк электр мекемеси жанагындай жоготууларды азайтуу үчүн эмне иш чараларды көрдүңүздөр? Быйыл мисалы үчүн сиздердин мекеме канчалык азыр даяр ушул кыштын мындай бир ызгардуу күндөрүн өткөрүүгө? Сиздерде бригада кандай иштейт? Биздин бригадада толук камсыздуу бардык шарттар менен өзүнүн курал-жарактары менен толук камсызданган, кийим кечеси менен даже. Алар күндү түнү жумушка чыгууга даяр, ар кандай авариялык учурларда дагы чыгышат. Анан дебиторлук карыздар боюнча мисалы үчүн өчүрө кетет деген ал эме тууралуу айткам. Ким эгерде электроэнергия карызы болсо, ошол сайттарга, биздин өзүбүздүн сайттарга жазылып, ошол учурларда эртерээк төлөп коюңуздар. Ошол себептен свет жок калбагыла деген эскертүүлөр жазылат. Туура эле, негизи дебитордук карыз деген дагы болтурбаш керек да. Эми баягы төлөө маданияты дагы азыр калыптанып калды дейин десек, айрым учурда ошону да төлөй албай аткандар бар. Сиздер мисалы үчүн кээ бир компаниялар, өндүрүшчүлөр менен кандай келишим түзөсүздөр? Мисалы үчүн карыз болуп калган мекемелердин электр жарыгын өчүрүп коесуңуздарбы, же аларды кандай кылып сиздер өндүрүп атасыздар? Бул чоң маселе да бул дагы. Азыр бизде сиз жогоруда айтып кеткендей бардыгы орду менен калыптанып калды. Дебиторлук карыз деген бизде кескин азайды. Баягы биз акылдуу эсептегичке өткөндөн тарта. Андан тышкары жана жогоруда да бир суроо берип кеттиңиз, ага жооп бербей калдым да. Эмне чара көрүнүп атасыңар дегендей. Биз жанагы эле СИП кабелдерин тартып атабыз. Электроэнергия үнөмдөө үчүн, бул техникалык жоготууларды азайтуу үчүн баары тартылып атат. Бул качандан бери колдонулуп атат? Мурда мындай алынчу беле бул кабелдер? Кабелдер бул бизде 2012-жылдан баштап тартыла баштады. Биринчи болуп, эң биринчиден ушу Бишкек шаары акылдуу эсептегичтерге трехфазный, бир фазалуу эсептегичтер толук камсыздалды, 3 фазалуулар. Эми Айбек мырза, биздин Бишкекте көп кабаттуу үйлөр жарыксыз калат, светсиз калат деген нерсе такыр болбошу керек да, анткени ансыз жашай албайт да бул жакта. Бул жакта менимче Бишкекте жакшы эле болот болуш керек. Чүй талас жагдайда, мисалы үчүн аймактарда кандай болуп атат? Чүй талас аймактарында деле мына сиздердин мекеме тейлейт муну. Чүй талас аймактарында бизде дагы жанагы жогоруда айткандай СИП кабелдери толук
тартылып атат азыр. Жылдык пландар бар, ар бир өзүнүн ректоруники. Ар бир жылына өзүнүн штатына жараша, өзүнүн линиясынын объемуна жараша жылына өзүнүн пландар түзүшөт. Мынча километр тартабыз деп. Ушунун негизинде иш алып барып жүрүшөт. Азыр жаңылануу болуп атат. Полный 0,4 киловатт боюнча. Умный акылдуу эсептегичтер боюнча Чүй, Талас областтары боюнча мындай айтып кетсем где-то 70% камсыз болуп калды. Акылдуу эсептегичтер менен. 70%. А Бишкекчи? Бишкек толугу менен өттүбү? Өтө элек да. Бишкекте толугу менен өттү. Бишкекте көбүнчө бул частный сектор өттү. Бул коммунальный секторлор өтө элек азыр. Ооба. А буларчы, булар кандай өтөт? Негизи булар быйыл да ушул боюнча иш чара көп жүрмөк. Быйыл да кичине могу бизге апатка жараша пандемия терс. Ооба, көп эмени токтотуп койду, иш чараларды. Келишимдер учурады. Ооба, анан тышкары дагы бизге келе турган ушу чет өлкөдөн келе турган счетчиктерибиз ушул эле келбей калды. Эми буюрса келерки жылда да улантабыз. Чыңгыз мырза, мына сиздер баарыңар энергетиксиздер да, баарыңар энергетика жаатын жакшы билесиздер. Бизге ушундай көп суроолор келет да. Биз сапаттуу электр кубатын алгыбыз келет. Бирок тилекке каршы жанагындай кубаттуулук жетпей калат. Араң эле лампочкаларыбыз үлбүрөп күйүп калат. Анан керек болсо жанагындай кымбат бир баалуу муздаткычтарды сатып алып, электр жарык өчүп калганда, улам өчө бергенде алар да жараксыз болуп калат. Алар да бузулуп калган учурлар болду деген көп. Түндүк электрге да ошондой бир суроолор менен көп кайрылчу. Ушундай жагдайда эмнелерди кеңеш берет элеңиздер? Силер ошо энергетиктер тарабынан кандай иш чаралар жүргүзүш керек? Мага суроо жолдодуңуз, мен эми жооп берип кетейин. Улуттук электр тармактар бул боюнча электр энергия сапаты боюнча биз өзү көмөк чордондор бар, ошонун негизинде көзөмөлдөп турабыз. Ошол жакта стандарт бар, ошол стандарт негизинде кармап турабыз дайым. Кийин уже бөлүштүрүүчү компанияларга жеткенден кийин ал жакта бөлүштүрүүчү компания көзөмөлдөп турат. Ошого мен бир гана өзүнүн энергия тармакка жооп берейин. Жалпы биз ошол эмени көзөмөлдөп. Айбек мырза, силер айтсаңыздар, азыр ушул Бишкектеги жашап аткан аймак, Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштар дейли, ошол эле чүй өрөөнүн алалы, бул сапаттуу кандай болуп атат буларда? Мисалы үчүн эмне үчүн анда мына азыр бизге деле жазып атат, бека деген жазып атат, араң эле свет алган айылдар бар депчи. Ушундай жагдайда эмнелерди силер колго алып атасыздар? Биз жана айтып кеткенби? Ар бир рестордун өзүнчө иш планы бар. Негизи бул мындай кардардын дагы өзүнүн укугу барбы? Мисалы үчүн мен толук түрдө электр жарыгы менен камсыз болушум керек да, эмне үчүн менин лампочкам үлбүлдөп араң эле күйүшү керек? Ал келишим негизинде бизге кайрылып эметсе болот. Биз ар бир кардар менен өзүнчө барып текшерип, эмне себептен болуп атканын жерлерин аныктап беребиз. Ушул жагдайды кандай түшүндүрсө болот? Ошол эле кайрылып аткан биздин эле кардарга айтсак, кайсы жерде жайгашпасын, ошол эле райондук рестерге барып ректорге кайрылып арызы менен кайрылса, биздин атайын специалисттер бар, текшерип өзүнүн. Кээ бир энергетиктер мындай кеңеш беришет да. Сиз бир эле учурда баардык жанакы электр кубаты менен ала турган нерселерди сайып албаңыз. Чайнегиңизди өчүрүңүз, ал учурда тиги машинаны иштетиңиз деген ар кандай кеңештерди бере беришет. Ал кеңеш да жакшы кеңеш. Негизи жогоруда бул коллегам айтып кеткендей, бул үнөмдөө жака алып келе турган кеңеш да булчу. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир эметти айта кетет элем. Ушул эле биздин жарандар полный республика боюнча мына патриот сездим биз азыр ойготуп, анан көчөгө чогуу эле кыйкырып, тиги өкмөт эмне кылды, бул эмне кылды, биринчи биз өзүбүздөн баштасак. Биз өкмөт үчүн эмне кылдык депчи. Ошол элементарный үйдө жүрөбүз, мисалы эшикке чыкканда эринет кээ бирөөчү. Үйдө жүрүп, тиги комнаттан бу комнатка келип, хотя бы элементарный ушу электр жарыктарын өчүрүп, тиги керектүү жөн эле чайнеги улам өчүп кайнап кээ бирөөнү турат. Ушул эле термостары, например, аны карап да койбойт. Ал бир күн кечке тура берет. Ушул эле арестондор турат, ушул эле жер там үйлөрдөчү. Бири кухняда, бири ваннасында теплый пол, аяка кире колдонбой ага айырмасы жок. Бирок иштеп эле турат да. Ошолорду азыркы маалда кичине
могу бизде кризистик акыбалга келип калып турабыз в данный момент. Ошондо бир аз кичине болсо да чыдап, могу кырдаалдан бир аз чыгып кетсек, январдын аягына чейин, андан ары кичине жылып кеткиче деп суранат элем да ошо элдерден. Сиздерге дагы суроо бар экен, мына көмүр жаккыла деп атасыздар, бирок азыр экологияга бузулганына байланыштуу баардыгын газга өткүлө, электр кубатына пайдалангыла деген да чакырык болбоду беле дейт. Электр энергия өткүлө деген чакырык болду деген мен кошула албайм. Анткени тескерисинче азыр альтернативдүү жанагы башка эмеге өткүлө деген чакырык болуп жатат. Ошол эле газ, ошол эле көмүр. Эмне үчүн? Себеби мен дагы кошумчалап кетейин. Биздин түндүк электр ишканасынын коллегасы айтып кетпедиби? Жанагы теплый пол аякта иштетишет деп. Бул боюнча мындай ар бир пайдалануучунун келишими бар. Ошол келишимде каралган канча кубаттуулук бере алат бул ишкана. Ошол кубаттуулук эмненин эсебинен түзүлөт? Ошол жанагы сиздер кабель тартасыздар, трансформатор турат. Андан ашыкча пайдаланса, сөзсүз түрдө жанагы акыбалга алып келет. Кайсыл акыбал? Жанагы чыңалуу төмөндөп калат. Же өчүп калат деген нерсени билдирет. Ал ачык эле нерсе, көп жерде көрүп атабыз, элдерибиз мисалы үчүн ага канча бир 5 киловатт уруксат берсе, 7 киловатт пайдаланат. 7 берсе, 10 киловатт пайдаланат. Барып топтолуп күчтүн бардыгы ошол эле линияга, ошол эле трансформаторго күч келет. Ошол коюлганчы лимиттер ушул жылдын аягына чейин, келерки жылга чейин калабы ушулар? Мен сөзүмдү улап кетем. Бул бир эле мисал, бир үйдө айтып атам. Ошондой эле лимиттер ушул өкмөт тарабынан түзүлөт. Ар бир көчөгө, ар бир шаарга, айылга, облуска, анан бүт аймактарга түзүлөт. Алардын бардыгы ушул техникалык аспап биздин жабдууларга карап туруп ошонун эсебинен түзүлөт. Андан ашса, сөзсүз түрдө жанагындай чыңалуу төмөндөйт. Же болбосо иштен чыгат. Мына ошол себептен биз ушул үнөмдүү саясатты, үнөмдүү маданиятты үйрөнөлү деп үмүттөнүп жатабыз. Туура, бул техника деген техника эмечи мындай да, мырзалар. Убактыбыз азайып баратат. Ушул баарыңыздардан сурайт элем. Кыш эгерде быйыл катуу болуп кала турган болсо, чын эле баягыдай ызгаар боло элек, ызгаар келип кала турган болсо, ушундай кыш бир айдай болуп, 2-январда ушундай боло турган болсо, энергетиктер чыдайсыздарбы? Биз оорчулукка туш болбойбузбу? Албетте бул эң оор кырдаал түзүлөт, мындай сиз айткан учур келип калса. Бирок биз ага даярбыз. Бир гана мен элди дагы чакырып койгум келет. Канчалык биз ашыкча пайдалансак, ошончо көбүрөөк суу сактагычтан суусун агызып алабыз. Ошончо көбүрөөк көмүрүбүздү жагып, жанагы камсыздоону азайтабыз. Ошончо көбүрөөк биздин кабелдер иштен чыгып, трансформаторлор дагы жарыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошого биз эгерде мына коллегам айтат, патриот болууду. Патриоттулукту ушундан баштайлы. Бул деген энергетика, бул элдин байлыгы, баарыбыздын байлыгы, бул улуттук байлык. Мен ушул улуттук ири тармактар ишканасынын атынан айтып койгум келет. Рахмат анда. Урматтуу радио угуучулар, албетте биз бүгүн ушул күндүн суукташы менен электр энергиясында оорчулук жаралбайбы? Эмне үчүн биз электр кубатын үнөмдүү пайдаланышыбыз керек деген жагдайда сөз кылдык. Биздин студиябызга Түндүк электр мекемесинин өкүлү Айбек Тентиев, ошондой эле Кыргызстан улуттук электр тармагынын борбордук диспетчердик кызматынын башчысынын орун басары Чыңгыз Абдымомунов жана электр станциялар мекемесинин өкүлү Азим Жумаевдин катышуусунда сөз кылдык. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Кышыбыз кыштай өтсүн, бирок светибиз өчпөсүн, үйүбүз жылуу болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Саламатта калыңыз.